Assalamu алейкум, урматтуу кыргызстандыктар. Мына бүгүн жогорку кеңеште казино боюнча мыйзам каралды, тагыраак кабыл алынды. Эми ошондо кээ бир депутаттар буга каршы чыгышы мүмкүн коомчулукта. Алардын артында үчүнчү күчтөр бар дегендей бир сөздөрдү кыйтып атат. Биз анчалык акылыбыздан айный элекпиз. Силер өзүңөр деле бир акылдуу көрөт окшойсуңар. Мына бүгүн именно ошол сөздү айткан депутатка багытталат. Аты жөнүн билбейт экен, мен жакшы тааныбайм аны. Бул не деген түшүнүк? Казино ачылсын, казино иштесин деп макул болуп атканыңарды биз кантип колдошубуз керек? Элдин атынан баргандан кийин ошол шайлоочуларыңар менен жолугуп келбей белеңер. Элдин пикирин укпай белеңер. Бир уч патхалем адамдарыңардын үнүн угуп алып, казинону колдоп бердиңер. Силер шайлаган элдин үнүн уккан жоксуңар. Тилекке каршы силерди шайлаган элдин 85-90% каршы казино ачылышына. Анан эмне экенин ошол жерге чыгып алып сүйлөй берсеңерчи. Үчүнчү күчтөр көп айтып шылтоолоп эле койгула. Өзүңөрдү шайлаган адамдар өздөрү чыгат каршы силерге. Үчүнчү да, төртүнчү да күчү жок бул жерде. Эптеп эле бир нерсени оодара салгаңды аябай эп көргөн экенсиңер. Түшүнгөн адамга казино жакшылык алып келбейт. Эми ар кандай ойду айтып атасыңар да, билбейм бул кандай ойлоносуңар, мен акыркы күндөрү түшүнбөй калдым. Мен акым бар. Кыргыз мамлекетинин жараны кыргыздын уулу катары өзүмдүн пикирим айтууга. Ага эч ким тыюу сала албайт. Арактан налог түшүп атпайбы, пособие, пенсия берип атпайбызбы, айлык акы берип атпайбызбы, чочкодон түшүп атпайбы. Айнана эми. Мейли ошо аракты, чочкону арам деп билип атат экенсиңер, берип атат экенбиз. А бирок ошол эки арамдыкты билип туруп, үчүнчүсүн да кошуп атпайсыңарбы? Силер азайтуунун ордуна көбөйтүп атасыңар кайра. Логика барбы? Ошол казинону ачкандын ордуна килтейген фабрика, завод, атамекендик өндүрүштү колдосок болбойбу? Биз акыры мунжу маю эмеспиз да кыргыздар, айнанайын адамбыз го, биз деле башкалардай колубуздан келет. Бирок шарт жок тилекке каршы. Мамлекеттик деңгээлде шарт жок. Бийик, чоң бир акчаларды түшүрүүчү ишканаларыбыз жок. Ошону